Kırgızistan 24 yıl memleket olup 24 yılında içinde 4 MTS tüzüp koyalmadık elge. Hazır mına bular 17-15 MTS tüzüp dağı 60 MTS'ke şeyin tüzem degen vadalarım verip atar. Şunçalık hazır el katal kıyınçılık turmuştu başından geçirip жатқан uақта еш нәрседен тартынбастан, еш нәрседен айбықпастан өзүнүн баягы көзүнүн жетиктиги менен элдин турмушундагы болгон муктаждыктарды тартынбастан айтып деп ошону чечүү үчүн аракеттенип атат да. Элдин каалоосу тилеги Өнүгүү Прогресс партиясына жана анын лидери Бакыт Төрөбаевке айтылып, калк тарабынан тапшырмалар берилсе, парламентке келгенде элдин жашоосун жакшыртып, социалдык-экономикалык маселелерин чечүү үчүн программасын ишке ашырууну партия лидери убада кылган болчу. Мына Жетеуз районунда МТС ачылып электе 1 гектар жерден картошканы териш үчүн 10 000 сом затрат кетчү. Biz MTS'de açtık, ошол 1 гектар жерден 3 000 сом чыгаша болуп калды. Өнүгүү Прогресс партиясы элдин көрсөткөн ишеничинин аркасы менен парламенттик шайлоодо утуп, жогорку кеңештен 13 орунга ээ болду. Фракция ишин баштаары менен элге берген убадаларын аткарууга киришти. 8 ай ичинде 35 мыйзам долбоорун парламентке киргизип, ар кандай маселелер боюнча 119 чечим кабыл алды. Лидер Бакыт Төрөбаев белгилегендей, фракция 6-чакырылыштагы парламент ишин баштагандан бери 24 жыйын өткөргөн жана элден 2000ге жакын кайрылуу кат келген. Макул, каршы жок, бар кабыл. Фракция жыйынында кабыл алынган чечимдердин бардыгы Кыргызстандын мындан аркы туруктуу өнүгүүсүнө багытталып, социалдык-экономикалык, экология, айыл чарба, сот укуктук, эл аралык маселелерди камтыган. Актуалдуу деп атасак, коомдук телерадио берүү корпорациясынын базасында жумасында бир жолу жарым сааттан айыл чарба темасындагы актуалдуу маселелерге арналган атайын берүү такай уюштурулуп туруу чечими чыккан. Учурда КТРКда элеттеги эмгек тили көрсөтүүсү айына 4 жолу эфирге чыгууда. Айыл чарба министрлиги бул статистика алып барбай, азыркы мына жаңы структурасы эң негизги айыл чарба продукциянын сатылышы. Кантип биз башка мамлекеттин базарына биздин айыл чарба продукцияны алып бара алабыз, кантип жеткизе алабыз, кантип сапаттуу продукцияны чыгара алабыз, кандай бир көмөктөрдү көргөзө алабыз деп мына ушул оптимизация негизинде жаңы структура болду. 8 айда Өнүгүү Прогресс партиясы шайлоо алдындагы убада катары көтөрүп чыккан оң рулдуу унааларды коммерциялык максатта пайдаланууга тыюу салынган мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамды күчүнө киргизди. Ага ылайык мыйзамды кабыл алуу 2020-жылдын 1-январына чейин жылды. Ошондой эле милдеттүү түрдө унааларды камсыздандыруу мыйзам долбоорун 3 жылга, 2019-жылдын 7-февралына чейин жылдыруу мыйзам долбоору экинчи окууда жогорку кеңеште колдоо тапты. Өкмөт мэрия министрликтерге 48 тапшырма берилди. Биздин демилге менен өкмөттүн токтому чыгып, буйруктары чыгып, МТСтер жаралып ишке кирип атышат. Бүгүнкү күндө 86 айыл өкмөт МТС курганга, жаратканга арызын беришти. Азыр рабочий порядке иштеп атабыз. Ошондой эле фракция саламаттык сактоо министрлигине берген тапшырмасына ылайык Өнүгүү Прогресс партиясынын өз жүрөгүңдү сакта долбоорун натыйжалуу улантуу максатында аймактардагы калктын саламаттыгын текшерүү үчүн медициналык бригадалар түзүлгөн. Учурда бул мед бригадалар 17 000ге жакын адамдын саламаттыгын текшерди. Бул долбоор дагы уланууда. Өнүгүү Прогресс партиясы педофилдерге карата өлүм жазасын киргизүү демилгесин айтып, шайлоо алдындагы убадалардын бири болгон. Бул боюнча конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Референдум жөнүндө мыйзам долбоор, бул жаңы мыйзам долбоорун биз сунуштадык. Коомчулук саясат талдоочулар 6-чакырылыштын 1-сессиясынын жыйынтыгына тыкыр байкоо салышууда. Анткени парламентке келген партиялар арасында шайлоо алдында берген убадаларынын бирин да аткара албагандары бар. Башкалардан айырмаланып, Өнүгүү Прогресс реалдуу убада берип, аны программа менен ишке ашырууда, дейт саясат талдоочу Марат Казакбаев. Азыр убаданы аткарып аткан Өнүгүү Прогресс. Билесиңердер, мурда Созовто шайлоодо деле дагы МТСтерди ачабыз деп, айыл чарбага жардам беребиз, дыйканчыларга деп азыр сөзүнө туруп чынында иштеп атышат. Көрүп атпайбыз маалыматтан. Ар бир областта, региондордо МТС ачып, негизи жардам берип атышат. Эми мен оюмча ушундай фракция болуш керек партия.
Азыр куруу убаданын эмес, реалдуу иштин убагы. Андыктан айткан сөздү аткаруу керектигин эл да, депутаттар да түшүнүп турат. Күзгө чейин эми фракциялар эл аралап отчет беришет. Берген убаданы аткаргандар калк алдында да тартынбай чыгат эмеспи? Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.